Мен келинимди колдоп келдим, келинимди алып келгенмин. Ар дайым мени колуңдан келет, баргын кылгын деп турган. Кече келип дагы бизди Анжелика эже сыйлады. Турцияны утуп алды келиним. Эвле күлгөндөй бол. Топ бутака. Сали. Окууну бүткөндөн бери эле блокко алып барып келем да. Бул эне эч киши келген ана. Чыгып кеткен очогумду да уялбай тарта берди. Негатив деген эң биринчи биздин жакын адамдарыбыздан келет экен. Кайнелер бизде деген да эжегем. Салам жалпы Жылдыз Тайм YouTube каналыбыздын көрөрмандары, бүгүн Анжелика Кайратовна баштаган Блогер Келин аттуу фестивалына келип отурабыз. Андыктан биз менен бирге болуп, кызыктын баарын чогуу көрүңүздөр. Саламатсыздарбы? Менин атым Айпери Алмазбек кызы. 24 жашта 4 баланын энесимин. Мен Жалал Абад облусуна караштуу Ташкөмүр шаарынан келдим. Анжелика Кайратовнанын трансформационный игралары аябай сонун мотивацияларды алып кетип атабыз. Анан дагы Ташкөмүр шаарындагы мени колдогон ата-энеме, бир туугандарыма жана өмүрлүк жолдошума, кайын журтума терең ыраазычылыгымды билгиземин. Ар дайым мени колуңдан келет, баргын кылгын деп турган үчүн мен ушундай деңгээлге жетип, ушундай форумдарга келип отурам. Чоң рахмат. Переходи на ООО Комбо тарифинде андан дагы көбүрөөк интернет. Кош интернет топтомун танда. Wi-Fi тарат. Яндекс Плюсту кошуп ал. Тасмаларды жана телешоуларды көр. Музыка ук. Переходи на ООО Комбо. Сага керектүүнүн бардыгы. Саламатсызбы Айнетика айым? Саламатчылык, жакшы. Кандай келип олдуңуз? Кайсыл жактан келдиңиз? Сонун Манастан келдим. Кандай сезимде, кандай толкундолор болуп атат? Эми сезимдер билбейм, бул эмеге катышпаганыбызда бул сезимдерди эч ким билбейт болчу. Аябай сонун. Анжелика эжеге чоң рахмат. Анткени жети тубанын келиндери менен тааныштым, курбу болдум көбүсү менен. Чоң эле ыраазычылыгымды гана билдиремин. Кече келдиңиздерби же? Биз 2 күн мурда келдик. Кече келип дагы бизди Анжелика эже сыйлады, өзүнүн машинасында олтургузуп айландырды. Бүгүн болсо абдан сонун сыйлап олтурат. Сизге биринчи чакыруу жөнөткөндө кандай? Биринчи чакыруу жөнөткөндө мен эчтеке билген эмесмин, колум бош эмес болуп, тамак аш болуп, анан кийин Инстаграмым толуп кетиптир. Анжелика эже сени историяга койду, сени чакыруу берди деп ошондо өзүмчө бир сезим да, эч кимге жеткире албайм ал сезимдичи. Аябай сонун. Күтпөдүм, анткени мен катышпайм дегенмин да, колумда жаш балам бар, катышпайм, эчтеке кылбайм дегенмин. Бирок Кудайым буйруп, ушул нерсени насип кылган экен, келип олтурамын. Саламатчылык. Эсенеман жетип алдык, Кудайга шүгүр. Жакшы келдик. Жагып жатабы бүгүнкү кече кимди колдоп келдиңиз? Энди бул обстановка жагып жатат. Мен келинимди колдоп келдим, келинимди алып келгенмин. Келиним аты Мерим. Кайсыл жактан келдиңиздер? Кызылкия шаарынан келдик. Баткен жагынан. Ошол жактан келдик. Жагып жатабы бүгүнкү кече сизге? Жагып атат. Кудайга шүгүр, жакшы. Келиним эме дейм. Келиним ушул кылган мээнеттери колуга тийди. Турцияны утуп алды келиним. Кудайга шүгүр. Bundan дагы ийгилиги чоң болсун.
Ağlam dünyalerde şulardı işi menen köp yerlerde görsün, katışsın. Özüm koldop şu kelinimde koldayman. Бир гана колдоймун дейсиз. Bir gana koldayman. Келгисинамда сиздер менен бүгүнкү кайрадан блогер келиндин экинчи бөлүгүн ачык деп жарыялап коюуга уруксат этиңиздер. Ушундай токтойсузбу? Келиндерим токтотуп апа. Апа келем. Кандай ойлойсузбу? Эме чүйүк келип барбы? Ошол кирип алып сизди үскүнү карап телефон алып аламбы? Же интернетке чыгарат да билбейм жанагы бир тикке деле ушактап. Эмне деп мындай анасы кайненем мындай азыркы заманды түшүнбөгөн бир депти сизди. Krem dese koydum aynı şam değil. Dedi. Gelin apa çakmadı. Gelin de. Akın apa bu arada akın. Evle Gülgan'day ol. Tamam bir dakika. Aslında ne diyor şimdi ya? Aslında dörtten kişi. Hey içine bir salamlaştıralım. Güzellik değil mi? Kaç ay dörtten salamlaştırdım böyle kurmanda. Unutmayın tuttu otkanda. Salim ha! Salim! Niye? Abla! Bunu şimdi duydun değilsiz bu. Vallahi abam götürme. Ben çok dedim şurada. Sen. Bak şu desem şu mu? Şu desem. Bu ne? Hiç kısmı türüne geliyor ama. Саламатчылык, жакшы, рахмат, жакшы келип алдык. Блогерликти баштаганыңызга канча жыл болду? Блогерликти баштаганыма азыр 2 жыл кам 8 жыл болду окшойт. 8 жылдан бери негизи окууну бүткөндөн бери эле блог алып барып келем да. Азыр блог алып барыштан бир аз тартынып, коркуп жаткан келиндерге эмне деп айтат элеңиз? Негизи азыр блог баштаганда сөзсүз түрдө эл ар кандай сөздөрдү айтат, бирок элдин сөзүнө көңүл бурбаш керек. Эң негизгиси өзүнүн жан дүйнөсү эмнени каалап атат, ошону аткаргыла деп кеңеш берем. Жагып жатабы? Сонун, баары сонун ойдогудай болуп атат. Ойдогудан дагы аябай сонун деңгээлде өтүп атат. Негизи мага мындай иш-чаралар жагат чынында. Manasını açır oğlum da. Yeni oldular. Onda yanda. O gelinlerin var, elinler işleştirip. Abba, ben sizi Mekke'ye abbaramın. Abba. Aşağıdayım. Ayın ağırdan avuç. Çoğu sizi Mekke'ye ayarttım. Dinleyin. Mekke'ye abbarayım da kapıda. Irdar'da bu cezi suyuyordum. Irdar'da. Yaklaşık. Tavaslıklardan. Abba, ben sizi Mekke'ye abbaramın. Bilen. Yaklaşık. Çabuk çaşır olmuyor, zil olmuyor, yaklaşık. Sile.
мен билейм аны. Стоп, бияка чыксana. Мен ошо крем менен бетиңизге сонун массаж кылып берейинчи, апа. Фейс массаж кылып берейин. Жашап. Sen Бартерге тилим келбей фейс дейди го, турча айтканда. Фейс дейди. Мен арды эле турайынчы. Жönele sürekli kalıp bu. Jönele durasın hiç tıkılmaz. Апа, ана мен ордунда ала албайбы сүйлөп атат. Özsüz biliriz, kilo var. Şurada kanı kırpıtın öyle süre çağırlar. Oğluna çevireyin. Апа, бул деген прямой сүйлөшүп, Турцияга баарыбызды мындай кылып эле тренд кылып жасап туруп, кеттик ба Турцияны экөөбүзгө билет алдап коебуз. Jür bırak, bileti bana. Gelin bana, kettik bana. Bankatı bayrağın var, menen yaşta kaynatıp koydum. Ben de hırıp başladım mı? Мен Анжелика бренд косметикасына партнер болгонмун. Кремдерин өзүм аябай алып колдонуп көрдүм. Аябай негизи айылдагы келиндерге өтө ыңгайлуу экен. Просто аласың, жууйсуң, анан крем коюп аласың. Өтө жеңил. Баарыңыздарга Анжелика бренд косметикасын сунуштаймын. Аябай сапаттуу, ишенимдүү жана табигый. Анжелика бренд косметикасын баарыңыздарга сунуштайм. Аябай сапаттуу, ишенимдүү жана табигый. Долбоордун негиздөөчүсү Анжелика Кайратовага. Келиңиздер шаңды бир кол чаап коелу. Elimizde jerinizde tırıştık olsun. Biriyle çoğularımız bayram olsun, miting olsun deydiler. Annemesi bağırlarınızdan bir hoş gelinizler dilekçimin. Bugün ушул жерге бизди чындыгында ынтымак, бири-бирибизге болгон колдоо, бири-бирибизге болгон абдан сонун энергетика. Тажрыйба алмашууга катышкан биздин азамат кыз келиндерибизди ордуңуздарга туруп койсоңуздар деп мен сурап Саламатсызбы? Кандай келип алдыңыз? Сон келип алдым ойдогудай. Кайдан келдиңиздер? Мен Ош области Кара Суу районунан келдим. Жол жакшы экен. Самолет менен келдим. Бардыгы жакшы. Сизди колдоп ким келди? Бул жакта менин абысындарым келди. Колдоп, Ооба. Азыр бул жакта ичкерде күтүп атышат. Азыр сизди көрүп жаткан, келе албай калган жаш блогер келиндерге эмне айтасыз? Бардыгына аракет кылгыла, ишенгиле и жетишкиле дейт элем. Анжелика Айдынова. кырсыктап калган мезгилде билесиздер үйдө балдак менен жаткам, үч айлап. Анан ошол мезгилде аябай эле бир сонун блогер кыз чыгып баштады да, айыл эле мантыларын түйүп алып,
биягынан кайненеси дагы молодец колдоп, биягынан жолдошу комузун чек. Айтор тахмина жасаган нерсени 2021 эле бул Айтурган жасап койгон да өзү. Айтурган бешик бек болсун делебай алгым. Мыкты, эмнедек дегенде чип салган айым ким десе мен мынтип көрсөтмөкчүмүн. Молодец. Чындыгында акыркы күндөрү ушунчалык контенттердин эң жана Анжелика жөргеген кыздар менен сүйлөшүп отурдук, кандай пушка, кандай элер жайсыз деп сизди мактап отурдук, чындап эле. Сөз жетпейт, Анжелика сизге четерең ыраазычылык. Анжелика менен Инстаграмга чейин эле таанышып, Анжелика ооба, Анжелика сонун көйлөктөрү бар болчу. Бир 10 000 катталуучуга максат койдум. Көчүп кеткен очогумду да уялбай тарта бердим, эчкилеримди тарта бердим, айылда эмне болсо ошонун баарысын тартынбай уялбай тарта бердим, минусун дагы плюсун дагы. Анан ошентип блог тартып жатканда Анжела эже жазып калды. Анан бул Бишкекке чакырды, бизди келип чакырып, сыйын көрүп, анан кайра айылга кеттик. Негатив деген эң биринчи биздин жакын адамдарыбыздан келет экен. Ошону эске алып коюңуздар. Себеп дегенде азыр бул жакта жаңы топтон блогерлер отурат да, айтайын дегеним негатив эң биринчи биздин жакындарыбыздан келет. Негатив жакын адамдардан келип аткандан кийин уже тааныбаган адамдардын негативин тоотпой деле калат экенсиң. Кыскача нерсе айтып койгум келип кеткени, аял заты башка айымды колдош керек. Биз айымдар бири-бирибизди колдошубуз керек. Себеби биз бири-бирибизди түшүнгөндөй, бизди эч ким түшүнбөйт. Бизди эркектер түшүнбөйт. Бизди айым гана түшүнөт. Биздин башыбыздан кандай түшүп, кандай кыйынчылык, кандай сезимдер, кандай ойлор болуп жатканы. Жана ушул жерден менин Анжелика эжеге ыраазычылыгымды билдирим келет. Себеби дал Анжелика эже ушундай блогер келин аттуу иш-чараны өткөрүп, канча деген адамдарды, канча деген айымдарга мотивация берип, канча деген адамдардын ичиндеги балким өзүн издеп жүргөн бир кесип таптырууда. Келе кой ортого, кел бул жака. Биздин да жерибиз сен кошо алабыз. Блогерлердин хамшасы мен деп келдим го, азаматсың. Анан ошол биз абысынысыз да айткан. Конечно, абысын, ушундай абысын болуш керек. Сөздөрдү сизден, анан Тахмина көз жыйынтыктар. Ушундай резонанс болот деп эч ким ойлогон эмес. Кыргыз элибиздин меймандостугуна, сыйчылыгына дагы жол таазимдейбиз. Япониядан түздөн-түз келген, үйүмдө колдонгон, өзүм эмне жесем бүгүн ошону даярдадым. Эмнени кийсем ошону сиздерге кийиндейин дедим. Эмнени колдонсом ошону берейин дедим. Japan Eco Shop'тон бардым кыздарга косметика берип койбайбыз дедиңиздер. Айтурган Замирбек кызы Блогер Келин Awards номинациясынын үй бүлөлүк баалуулуктарды сактоо менен биргеликте блогерлик ишмердүүлүк аркылуу коомго оң таасир тийгизип, чыгармачылыгы, аракетчилдиги жана үлгү көрсөткөнү үчүн ыйгарылат. Ушундай эле диплом менен биз Тахмина Муратбек кызым. Саламатсыздарбы? Ай, колдоп келген кайненеге болчу чаап коюңуздарчы келиним. Бул өзү кайненелердин күзөт деген да эжегем. Бирок сөз эжегем. Ассалому алейкум. Биринчи Аллахыма шүгүрлөр болсун. Анжелика Кайратова кызыбыз өтө күчтүү. Мына келиндерди айылда эч нерсе сачпай жаткан келиндерди мотивация берип, караңлачы кандай жагыраган, кандай көз көргөндөн сонун мээримдер чыгып, ушул эжеңердей болуп, блогер боло бергиле. Мурунку заман эмес. Азыр мына телефондун өлүккөн заманы. Бардык нерсе өз убагында. Биздин заманда жок эле. Уйса, чөп байлап, жогоктой болот эле такта. Менин келиним ушу борт апарганына 100% эмес, 200% кайнатасы, кайын жуут полный колдоп, Бишкекке